Gel. Gel algıla. Gel. Aymirov. Tamam, мәзже болып тұр. Rahmat. Сілердің жолынан неме açып жатыр? Bana sizler uyulamanda bilesiniz. Qanday işteydi? Ayım çekin ayları. 26. Қаш өтпаттар ке, білемін, 26-ға шықсаңыздар, қамтан болсаңар. Uyum 26'da özüm 36'da koy. Келіңдер достар емі. Стаканындағы қимылдаталы. Ошо sen başlamasın. Келіңдер достар емі, досыңыз үшін алы үйрелім. Қана досым, мына бүгіннен баштап сен қары кишилердің қатарын толықтады. Oça жап-жашка oldu. Қартайды. Чачында ақ бас отады. Çok rahmat dostum gel. Kartay sağlarda seni çöktür. Kayıt almaya kal. Gel. Dostum. Söyleyeyim de aktan içip soğuk içi dostum. Cüyene sportsmen olup gitmesin. Koyayım. Oşundaysan. Gel şu işte ya. Kıymet kola çıkıp kalak dostum. Gel. Dostum. Men tuğan günüm bolat. Bir istek kadar Ішпесе içmesin. қалмайсың ба? Мен машина айдап жүрмін, Мамет. Ішпеле ғой. Ушun барын Ой, ішінде барын эле машина айдап жүрөм. Dostum men de maşina edip gittim. Men de maşina. Gelçe men için. Суңған Кел. қолды сындырып дейді қырғызда. Жейміне шефтен қорқатасың. Şefiden bir kodak su etsin. Жоқ ай. Айза үн чыкпайт деле кел эми досуң туғанын алып кой. Кел. Айзам алып. Gel Zayaş. Сен жүрмелік бір жауап. Bir yaşka kartay. Жакшы алгыла. Эй, аман сен жете алгыла. Бұл таксигім саған емес пе? Жоқ. Сен аяқ бияқ ау? Жақсы амансыз достum. Жүре су қатырмай. Айдик достum, айдик. Мен сен жете ал, ә? Жақшы. Мейлі. Айдик достum. Жете ал. Келіп келгеніңізге чоң рахмат. Жақсы жете ал, айдик. Ошо, Силер таксиге эле салбай белби? Айдик. Жоқ, ошентип кетчи. Ой, таксini не қыласың ай? Мэрде эле жашайм, мен өзүм эле жетип алам. Эми мен машина айдап жүрдүм беле, айтчы. Мақұл, мейлі достum. Сен енді сыйыңа чоң рахмат болсын. Дагы бір жолу туған күнүң менен. Эчтек эмес достum. Эчтек эмес. Дагы аяш көз жақса. Құдай берсе үйге келіп чай Мейлі, ашма. Давай. Мейлі, жақсы. Үйгө жеткенде чалып коебуз. Обязательно чалалы. Эй, аман сен Аман сен жете алалы. Достum мейлі. Жолугабыз. Макул. Такси менен кетерсекчи. Мен сен өзүң жеке таксистиң болом, жаным. Жүр. Айым. Суранам. Мен мону кармо. Жаным, о жаным. Айдик мен сага айттым эле койчу белем. Жан, досум туған күнү болуп атса, баары суранып атса, мен кантип ичпей койгом, айтсаң уят эмеспи ма? Алар оозунду ачып куйган жокко? Жан, кечирип койчу. Эми азыр сага капаланганга болбойт. Сен боюңда бар. Ал деген балага зыяны тиет. Айдик, эй достum. Не ачайып атам, атам. Бир нерсе айткым келип турат да. Нурик экөөбүз бала чактан бери доспуз, Туура достum. Анан сен менин эң жакын кандосумсуң. Анан сен эсиңдеби, жокпу билбейм, бирок мен кички кезде мен атам үйгө көп убакыт ичип келчү. Анан ошол убакта мага ичкен жакчы эмес, атамдын ичип келгени. Анан мен Нуриктин үйүнө барып жашынчумун. Анан керек болсо 2-3 күндөп жатып да калчумун алдында. Мына ошон үчүн Нурик, сага рахмат. Сенин ата-энеңе рахмат. Анан ошол убакта биз сөз бергенбиз. Мен атама окшоп биз мындайларды албайбыз, мындайды ичпейбиз депчи. Эми азыр болсо мен үй бүлөм бар. Жарым бар дегендей, буюрса жакын арада ата да болом. Тура. Өзүңөр түшүнүп тургандай, жоопкерчилик көбөйүп атат. Өзүм үчүн эле жооп бербейм, үй бүлөм үчүн да жооп берем. Анан Нурик, сен мен арак кармабай, сок менен сүйлөп атканыма жаман көрбө. Ал мен сени сыйлабастыктан эмес. Мен сени сыйлайм.
Мен сени жакшы көрөм. Сен менин досумсуң. Анан ушул акалды мен сенин туулган үчүн алып коеюн. Рахмат, Адик досым. Кичине Толкунданып толкундан. Анткени себеби бул бала кездеги баштан өткөн нерселердин баарын эске салып койбоду. Эмне дейсем досым? Ошо сенин жарың Айза экөөң. Мурса, аман эсен көз жара болсун. Келечекте балаңар үчүн жакшы бир каалоо тилектерди айтып кетели. Анан ушинтип эле ар дайым достугубуз үзүлбөй, үлгү болуп эле жүрөлү да досум. Кел анда. Келгиле. Ушул тосту эме? Ушул тосту арак эмес, соп бер. Келгиле. Кет. Dostum gelçi. Dostum, gel. Gel. Aman bolçu. Sen aman bolçu. Sen aman bolsan. Sen de aman boç. Ana ben de aman bol. Sen çok bolsun men bu uyga kirбей alam da. Hemen orada vereyim ben. Bugün sen isterdim. Sen isterdim. Kalkanın aytıp berem sebeplerin. Ömrüm ötse dağı. Ömrüm geçse dağı. Oy! Aytıp berem sebep. Kızım. Kandaysın sulu. Ben geteyim. Kızımın настроениясы çok. Meyli. Kızım bugün kişi özü mınday kıyal çatağırak makul bu. Anç kesin bunu ana içeriz. Kaltırıp koysun. Kaldırıp koyalım. Gel makul az. Anan gel. Geçin Anam kaltırıp koysun ama. Evet. Anam Gel. Апа. Тиги киши үйгө келбесин дебедим беле. Мен жалгыз иштеп аябай чарчадым. Сиз болсо болгон акчаны аракка, анан стакандаштарыңызга жумшайсыз. Kızım. Akçan kimle? Menden apаңдан аяк атасың ба? Апа. Неге эле бир сөз айтсам, туура эмес түшүнүп анан тарына бересиз. Ушул арактын айынан жумушуңуздан да айдалбадыңызбы? Ооба. Мен айдалып кеттим. Мен кандай турмушту башыман өткөргөнүмдү эч ким билбейт, кызым. Жана калса сен дагы билбейсиң. Мен эми эч кимге керегим жок. Апа! Сиз мага керексиз. Сиздин ушинтип өзүңүздүн жашооңузду талкуулап атканыңызды көрүп мен үчүн абдан оор. Атам бизди таштап кетти деп эле. Биз да ушинтип өзүбүздүн жашообузду талкалайлыбы? Ушуну шылтоолоп, биз да кыйналып жашашыбыз керекпи? Сиз болгон өзгөрүүнү каалабайсыз. Алтын kızım. Алтын kızım. Bol. Arak içmeyeyim. Bol, toktattım kızım. Toktaydım, boldu. İçmeyeyim. Kalaysın kızım. Kalaysın mı? Böyle ki... Nedir gönçü? Al taşlap salam. Ne ki? Boldu. Ekin içmeyeyim kızım. Taştan. Men boldu içmeyeyim. Sençi kızım. Barıpçı, ben özüm jasayım, sen barıp jatып эс ала бер, макулбу? Экөөбүз жасай бересиз. Жок, мен өзүм жасайм, макулбу? Мен болду. Бар, кызым, бар. Бар.
Tamakta болады. Бар болады. Бар болады. Ей, Kızım. Meni geçirip koyçu. Men özümün jaman joruklarım menen seni kıynadım kızım. Dostlarının aldında, ellerinin aldında seni uyat kıldım kızım. Meni geçir. Atong olgun jek körümün ayынан, geçirбестигимдин ayынан seni dağı göğe teyip, ayaldık bakıttın dağımın tatıp, baktıl ol degендин ордуна атаң эле эмес бүт эркектерге болгон жек көрүм жашоо болгон коркунуч менен эч кимге ишенбегенге жада калса жалгызчылыкка түртүптүрмүн сени кызым. Кечир мен, кечир кызым, кечир. Менем өзгөрө алам кызым. Sen сыймыктанган татыктуу энең боло алам мен кызым. Эми баары жакшы болот. Баары жайында болот кызым. Siz de meni geçirip koyuңузчу. Men sizge катуу сүйлөсөм. Siz meni эң кымбат апамсыз. Мен сизди аябай жакшы көрөм. Мына жүргүз көрөлү, э? Ай, басыр кайгана. Угуп турасың. О, мына. Ай, рахмат айда. Масына тартып койсоң бүтүп турган иш. Ай, рахмат, мен билбесек ошо да. Ошо да. Эми колуңа Кудай кубат берсин. Кудайым кубат берсин. Эми досум. Карашкас. Бару? Ай, элчи бүттүңбү? Машинеңди. Бүттүк. Ай, бул тиги балдар келатат. Эч нерсе жасай элекмин мен. Өлүп бартасың бе? Азыр эми. Ай, уну алып келе калчы, унда калбай кал. Досум узатып коеюн. Шулай эртеп. Кетти. Ай, досум келге. Sen bilirsin. Gelme hayır. Bas bilsin de. Gel. Ballarımızın, neverelerimizin peşenesine var olalım. Biz var, alar var. Bravo. Gel. Al geri. Жакшына кайрылып бардылар мен күчүктөрүм киргиле үйгө билебим. Апа кандайсың? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кыйналбай эле жүрөсүзбү? Жакшы болот. Кыйналганда эмне? Эң негизгиси силер үйлүү жайлуу болдуңар. Өз жолуңар менен кеттиңер мына. Ошолго Кудайга шүгүр. Баса. Атам кайда? Көрүнбөйт го. Жакшы эле жүрөбү апа? Атаңды ичпе десем болбой. İçip algan bayramda. Дагы ичти. Улгайып калса деле ушу атам ичи берген жакпайт да. Кээде уялам апа, үйүмдөн.
намыстанып деле бүттүм. Ушундайынан үйгө да келгим келбейт дейчи. Men geldim. Mına men. Lan qarachi. Ayy. Qayta keldi uçurasın. Kimler gelip kaçkan ya? Canım dese. Gelgile kucaktaşalı. Sizlerdi görmeye köpten beri sağındım ko. Canım dese. Böyle koy. O canım. Fotoğrafınızı da tarak isteyiniz. Canım ko canım. Sağ ol Asmat ağa, qandaysiz? Жақсы. Жақсы ата. Жақсы. Кандайсыз ата? Келіңіз. Жакшысызбы? Ay жақсы. Gelip қалыпса. Gel ağayına. Gel. Gel ağay canım. Gel. Canım gel. Gel ağay. Ne koyayım? Ne? Şunlar ne? Al ağay. Gel ağay canım. Gel ağay ya. O. Ya. Otur. O kudaları жақсы жата mı? Жақсы отырышат ата. Alarım diye gelmedi deyin de. Cemenimle toğutuşpay atışabı ya. Көңүл бурбайлы кой атам. Kızım gel kız. Самолет oynayız. Kız самолет oynayız. Ay, Oynatacağız bir. yapsan. Seni самолет. Oy. Ay, elçi. Самолет. 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 Kızım koy otur. Az birazdan getiriyoruz he? Milyo Boldu kızım milyo. Hazır getiriyoruz. Al görmeysin. Hiç kim gelmey turadi. Bugün baldarım, neverelerim geledi. Neverelerimdi, baldarımды жақсылап қуантып тосып алайын. Gel, балдарыбыздын, неберелерибиздин ден соолугу үчүн алып жиберели. Ал. Элибизде мындай бир накыл сөз бар, уктуң беле? Жок, кандай сөз? Карылардын таажысы балдарынын балдары. Балдардын сыймыгы ата энеси дейт. Жакшы сөз экен. Өзүбүз эле бул шайтандын азгыргына азгырылбай, азгырылбасак Кудай куткарат. Карабайсыңбы? Акылыбыздын кемдигин. Бири-бирибизге ден соолук каалап коебуз дагы ичкенибиз арак. Неберелерибизге, балдарыбызга үлгүлүү чоң ата, чоң энелерден бололук. Туура айтасың. Ошондо биз алардан урмат сыйгырабыз. Сенин үйүңдө да балдарың бар, неберелериң бар дегендей. Алар да сени кубанып тосуп алсын. Туура айтасың. Андан көрө сени көбүбүз бул аракты таштайлы. Жакшы иштерди баштайлы. Туура айтасың. Туура айтасың. Ай, элчи. Ай, элчи. О, алтыным. Аман саарбы деги? Аман элебиз. Ой, болай. Баратам. Мен арачкен себебимдин баары ушу төрөлгөндөн башталып атат да. Эркек күтүшкөн, бирок мен кыз болуп төрөлүп калгандыктан мен башка бирөөлөргө берип коюшкан. 19 жашка чыгып канда мен да ошондо да ала ачып кетишкен. Ала ачып кетүү аркалуу дагы көптөгөн жараттарды алгам. Аякта бирок көп жашаган жокмун, бат эле келип калдым. Кийинки чыккан күйөөм дагы арак ишчи. Анан ошо экөөбүз 15 жыл жашадык, 15 жылдын 10 жылын чогуу жашап, анда мен көп деле мындай чыдап жүргөм, көп маани берген эмесмин мындай кыйынчылыктарга. Бирок кийинки 5 жылды мен күйөөм менен кошо ичип баштадым. Кийинчерээк биз ажырашып кеттик. Ажырашкандан кийин күйөөм өзүнчө кетти, мен өзүмчө. Мен абдан жаман жолго түштүм. Өзүм ата энеме керегим жок, баккан ата энеме керегим жок. Турмушка чыксам турмушум деле жакшы болбой калды. Кийин багы мен өзүм ичип кеткенде 2 кыз төрөгөм, 2 кызым деле 2 жакта мындай андан мурун уул төрөгөм, уулум деле
өз ата энемде калган болчу, баккан ата энемде. Андан кийин 2 кыз төрөдүм, ал ошо Аракештин айынан 2 кызыман деле ажырап калдым. Бош болуп калгам, көчөдө жатып калгам, мени сөккөндөр сөгүп кетчи, чапкандар чаап кетчи, бетиме түкүргөндөр болду. Анан ушул 100 грамм арак үчүн, бир үсүм нан үчүн ар кимдин үйүндө ар кандай жумуштарды кылчумун, туалетке чейин жуучумун. Мен мындайча айтканда арак ичкен киши арак менен кошо уят, сыйыт, намыс деген баарын кошо ичет экен, кошо ошонун баары жок болот экен. Ар кимдин ар кандай нерсесин уурдап да жүрдүм. Аларды алып барып сатып ичип жүргөн күндөрүм болду. Ошол өзүм айылым ичинде мен абдан жексурун болдум, абдан акыркы адам болдум. Бөтөлкөнүн түбүнө түшкөн, ушунчалык арактын кулу болгон адам болгом мен. Ошентип мен баш аягы 5-6 жыл иштим. 6 жыл иштим. Ошентип жүргөн кезде мен бир жөнөкөй эле бир кемпирге жолугуп калдым. Ошол кемпир айтты мага: "Айланайын, жаш эле неме экенсиң, өңдүү түстүү эле экенсиң, эмнеге мынчалык ичесиң" деп. Ошол кезекте айтып атпайм, мен ошентип эле айтчумун. Эч кимге керегим жок. Эч ким мени сүйбөйт, жактырбайт. Анан мен ичпегенде эмне кылам? Десем, сен жок, аракты коюшуң керек. Сен могу жерде муну бир маңдайында бир үйдү көрсөттү мага. Ошол үйгө барсаң, ошол үйдө сага жардам берет деп. Эми жардамды мен кандай түшүнчүмүн? Мен деген жардам десе эле барып бир ошондо 3 сом тапсам 50 грамм, 5 сом тапсам 100 грамм иччимин. Ошондой эле барып ойлодум мен, ошентип барсам мага ошондой жардам берет го деп барып такылдатсам бир жашнакай кыргыз эже чыкты. Анан чыгып эле мен бир карады дагы, ушу сен меникине көп эле келесиң, бирок киргизчү эмес элем, бүгүн сени киргизейин дейди. Анан киргенде эле үйгө кирсек, ал эженин апасы отуруптур, ал апасы мени тааныйт. Ал апасы айтты: "Муну эмне киргиздиң? Бул деген арак ичип кеткен, ууру болуп кеткен неме, эмне киргизип атасың?" дегенде, ал эже эмнегедир мынтип айтты: "Апа, мен киргизген жокмун. Буну бүгүн билбейм, Кудай киргиз деп айтты" деп. Анан ошо менен ошол жерде отуруп ал эже менен баарлашып калдым. Эже чайын берип, тамагын берип, анан ошондо айтты: "Сен аракка берип калыптырсың, сен аракты коеюн деген оюң барбы?" Мага көп акыл насаат айтып, анан бир ушул китепти окучу деп бир ыйык китеп берди. Бир күнү ушундай бир каалоо менен ушундай бир ушу аракты коюшум керек, бирок кандай кылып коем, эмне кылып, кандай жолдор менен кое алсам болот деген ой менен ушул китепти ачсам, ошол китепте жазылып турупту: "Мен дейт, сени убактылуу таштадым эле, бирок азыр мен сени кайра чакырып атам. Мен сага өз жардамды бергим келет. Мен мындан ары эми сени таштабайм, калтырбайм. Бирок сен мага ишенсең, мага кайрылсаң, мен жардам берем" деген. Ошондо ошо эжелер айтты мага: "Абдан бир кудуреттүү күч бар, ал Кудайдын күчү. Ошол күч менен сен кое аласың ушул аракты, бирок ал үчүн Кудайга болгон ишеним болуш керек, Кудайга болгон ниет болуш керек, жакшы мындай баш ийүү болуш керек" деди да. Мен башка адам болгум келет, мен өзгөрүлгүм келет, мен жакшы эне болгум келет, жакшы тайыне, чоң апа, кудагый болгум келет. Мен көп аракеттерди жасап көрдүм, көп нерселерди өткөрдүм, аракет кылып көрдүм да, бирок өз күчүм менен, өз аракетим менен мен эчтеке кыла алган жокмун. Анан акырында ошо Кудайга айтмай билбейм, мен Кудайды мен көзүнө көргөн жокмун, кандай экенин билбейм, бирок мен ошол эжелердин айтканы боюнча эле мен келдим Кудайга. Кудуреттүү күчтүү Кудай, мен мына келдим алдыңа, мен алсыздыгымды айтып келдим. Мен чынында эле ушул аракты коем деген ниетим бар. Бирок мен өзүм аны кыла албайм. Сен жардам бербесең мен кыла албайм десем, Кудайым ошондо мага ушул бир күч келгенин сездим. Биринчи жолу ошондо Кудай жүрөгүмдө бир ушундай бир Кудайга болгон ыраазычылык келди. Чын эле сен барып турбайсыңбы? Чын эле сен көзүң түз турбайбы? Чын эле сен жардам сурасаң, кайрылсаң сен угат турбайсыңбы деген, ыраазымын деген ыраазычылык келди. Ушул эжелерге да ыраазычылыгымды айттым. Ушул күндөн баштап менин жашоом өзгөрүп баштады. Менин ошо бир убакта менден баш тартып кеткен 2 кызым
кайрылып келди. Апаң багып аткан уулум кайрылып келди. Баягы элдин астында бич болуп, бош болуп көрүнгөн, аракеч болуп, ушунчалык акыркы адам болуп калган мен азыр бүгүнкү күндө ушунчалык мындай бир көтөрүлдүм ошолордун көзүнүн алдында. Ушунчалык башкача болдум да. Эми ошол аракты койгонумдан бери, ошо арактан бошонгондон бери 14 жыл болду. Ошол 14 жылдын ичинде мен көп нерсени түшүндүм. Мен мындай экен да, баарынан жогору турган кудуреттүү күчтүү Кудай, баарыбыз Кудай дейбиз да. Бирок Кудай дегенибиз менен ошол Кудайга чын жүрөгүбүз менен, чын ниетибиз менен, могу аябай өкүнүү менен келсе, Кудай сөзсүз жардам берет экен. Мен ошону абдан түшүндүм да. Бүгүнкү күндө мен дагы айтып кетким келет. Бүгүнкү күндө мен ушунчалык бактылуумун. Ушунчалык мен азыр өз айылым ичинде, өзүмдүн бир туугандарым арасында жана өзүм Кудай жегжаттын арасында абдан кадырлуу, сыйлуу кудагыймын, бир тууганмын, энемин, чоң энемин жана кайненемин. Мен ошого абдан азыр сыймыктанам. Мен азыр силердин астыңарда сүйлөп отурган чоң себеби мен силерге айткым келет, урматтуу көрөрмандар, ушу Кыргызстанда жашаган бир туугандар. Бул аракечтиктин жолдо бошонушуна көп жолдор бар. Ал жолдор көп. Кудай ар бир адамды өз жолу менен куткарат экен. Менин өз жолумду айтып бердим, бирок эгерде бүгүнкү күндө арактан кыйналып жүргөн уул болобу, кыз болобу, улгайып калган, орто жашап калган адамбы, же карып калган адамбы, эгерде ошого көз каранды болсоң, ушунчалык кыйналып жүрсөң, жолдору бар. Мен айтып кеткендей эле, баягы чын эле жараткан Кудай, бизди жараткан Кудай. Эгер ниетиңди коюп, дитиңди коюп, чын жүрөктөн сурап, баш ийип Кудайдын алдына келсең, жардам берет, сөзсүз жардам берет. Ошондуктан силерге мен кааларым бакубат жашоо, тынчтык жашоо, жүрөгүңөрдө ар дайым тынчтык болуп, үй бүлөңөрдө ырыс ынтымак болуп, бир туугандардын ортосунда биримдик болуп болгону абдан каалайм силерге.